Эмнеге тынчсызданасыз? Эч качан тынчсызданбаңыз. Бүгүн адамдарда жүрөгүндө стресс, көңүлүндө коркуу, кеч жатарда ойлонуп, эртең менен турганда коркуу менен ойгонуп атат адамдар. Жүрөгүндө, жан дүйнөсүндө тынчтык жок. Биринчи себеби булар Курандан алыстап кетти да. Албетте Курандан алыстагандан кийин стресске түшөсүң, депрессияга түшөсүң, проблемага кире бересиң. Курандан жок да сен. Аллах Таала мага жаза бербей жатат деп сүйүнбө. Курандан алыстап кеткениң, намаз таштап койгоның, бут бардыгы мындан өткөн жаза жок да. Ошолордон алыстап кеттиң, сага эң күчтүү жаза келиптир. Андан кийин экинчи тынчсызданганын себеби проблема болсо чечпейсиң. Ойлонуп жүрө бересиң да, же чечпейсиң, же унутуп койбойсуң. Ошондуктан да сен кайра тынчсыздана бересиң, кызыгат боло бересиң. Ал эми үчүнчүсү көбүрөөк дуа кыл. Проблемалардын чечилишинин жалгыз жолу, эң оңой жолу дагы дуа болуп эсептелет. Ошондуктан дуаны көбүрөөк кылсаң, тахажжудка тур, эч ким жокто, истихара окуп берип, иштен мурда ошо ибадаттарга маани берсең, иштериң максаттуу, чечкиндүү болот.